Бул чочко тумоосу боюнча ала турган болсок, эгерде ал деле оору бул негизи ушул эле жанагы острый вирустун, респираторный вирустун инфекцияга окшогон оорулардын бири болуп эсептелет. Бул чочко тумоосу ДПМ үчүн аталып калган. Анткени ушул чочколордун арасында бул вирус кеңири таркап, ошол аркылуу адамдарга жугуп, ошон үчүн ушул негизде ошондой эле жанагы куштардын арасында да чогулгандар, ошо куштардын тумоосу да ошолор менен эметилип атат да. Ошол эле респиратордогу эле инфекция да болот. Ошондой эле тиги температурасы көтөрүлөт, ошондой эле мурдунан суу агып, көзүнөн жаш чыгып, эгерде баштары ооруп, анан жанагы ал кетип, анан эгерде кошумча микробдор кошула турган болсо, осложнение болуп баштаса, анда бронхит, пневмония болуп кетиши мүмкүн да. Өзү бир эле ошол чочко тумоосун аныкташ үчүн аны дагы лабораториялык жол менен гана только аныкташ керек да. Негизи өзү ар бир адамда ошо куруш мүнөздөгү вирустук инфекциянын клиникасы болбосо ошонун белгилери пайда болгондо сөзсүз түрдө бул врачтарга кайрылыш керек да. Сөзсүз түрдө врачтарга кайрылыш керек. Өзү самостоятельный лечение болбош керек. Анткени мына биздин жарандарыбыз үйдө өзлөрү баягы интернетте карап алып окуп алышып дарылана башташат. Ошону менен бирге же коңшу кошуналарынан же болбосо бирөөдөн угуп алып, ушундай мен ушинттим элем, ошону айыгып кеттим деп. Анткени алардын ар бир адамга, ар бир оору ошол эле вирустук инфекция башкача жүрүшү мүмкүн да. Себеби дегенде алардын иммунитетине жараша болот. Ошону менен бирге жанагы башка өлөкөт оорулар болсо аларга да жараша болот. Ар кандай переносить этишет да. Ошол себептен туура дааралаш үчүн сөзсүз түрдө бул медицинский кызматкерлерге кайрылып, ошондон кийин ошолордун көрсөтмөсү менен гана дарыланыш керек.